Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Анда биз 2-класста математика сабагын баштайбыз. Баарыбыз тең дептер, калем саптарыбызды, калемдерибизди даярданып угуп отурабыз. Анда эмесе кеттик, балдар. Сабактын темасы бөлүүнүн касиеттери. Биз силер менен бөлүү деген чоң теманы өткөнбүз, балдар. Эми ошо бөлүү амалынын касиеттери тууралуу бүгүн силерге түшүндүрүп берем. Сабактын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Бөлүүнүн касиеттери жөнүндө маалымат аласыңар. Бөлүүнүн касиеттерин пайдаланып маселелерди чыгарууга көнүгөсүңөр. Тактыкка, ыкчам ой жүгүртүүгө багыт аласыңар, балдар. Анда биринчи маселени баштайлы. Алма жеп көрдүңөр беле, балдар? Ошол бүгүнкү биринчи маселе алма жөнүндө болмокчу. Асель 5 алманы 5 тарелкага бирдей бөлүп салды. Асель ар бир тарелкага канчадан алма салды? Анда сүрөткө көңүл бурабыз. Карагыла, балдар, ар бир тарелкада бирден алма салынды. Мында 5/5 барабар 1 деп жазылат. Бул бөлүүнүн ар кандай санды өзүнө өзүн бөлсөк, тиинди 1 болот деген биринчи касиети. Муну окшош бирдей сандардын тииндиси 1 чыгат десек да болот. Экинчи маселе. Мен 5 гүлдү бир вазага салсам, гүлдүн саны өзгөрдүбү? Албетте, өзгөргөн жок. Бул 5/1 барабар 5 деп жазылат. Демек, муну биз бөлүүнүн ар кандай санды бирге бөлсөк, ошол сандын өзү келип чыгат деген касиети дейбиз. 12/1 барабар тиинди 12 болот. 7/1 барабар 7. 23/1 жана 15/1. Кана, балдар, тииндини ойлонуп чыгарабыз. Үчүнчү маселе. Атам 0 сандагы алма көчөтүн 5 катарга бөлүп тикти. Атам ар бир катарга канчадан алма тикти? Мында 0 жок саны болгондуктан аны канчага бөлсөк да 0 чыгат. Демек, бул 0/5 барабар 0 деп жазылат. Бул бөлүүнүн 0дү ар кандай санга бөлсөк 0 чыгат деген дагы бир касиети. Мисалы, 0/6 барабар тиинди 0 болот. 0/8 барабар 0 чыгат. 0дү 90го бөлсөк барабар 0 чыгат. Кана эми ойлонобуз, балдар, 0дү 55ке бөлсөк тиинди канча болот? Азаматсыңар, кайра эле 0 келип чыгат экен. Балдар, бул жерде бир нерсени эч убакта унутпагыла. Жогорудагыдай 0дү санга бөлө алабыз, бирок санды эч убакта 0гө бөлө албайбыз. Мисалы, иним 5 дептерди 0 сандагы досуна бөлүп бере албаган сыяктуу эле. Санды жок санга бөлүү мүмкүн эмес. Ошону унутпагыла. Демек, санды 0гө бөлүүгө болбойт деп айтабыз. Бөлүүнүн касиеттери. Биринчи, бирдей сандардын тииндиси дайыма 1 чыгат. Мисалы, 45ти 45ке бөлсөк тиинди 1 болот. Экинчи касиети, ар кандай санды 1ге бөлсөк, ошол сандын өзү келип чыгат. Мисал алсак, 57-ни 1ге бөлсөк барабар тиинди 57 болот экен. Үчүнчү касиети, 0дү санга бөлсөк тиинди 0 чыгат. Мисалы, 0дү 76га бөлсөк кайра эле 0 тиинди чыгат. Ал эми санды эч убакта 0гө бөлүү мүмкүн эмес. Мисалы, 65/0 мүмкүн эмес. Демек, санды эч убакта 0гө бөлүүгө болбойт.
Биз бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүк, балдар? Ушул эрежелерди пайдаланып, китебиңердеги берилген мисалдарды чыгара аласыңар деген ойдомун. 672, 673 мисалдарды үйдөн чыгарып, WhatsApp аркылуу мага жоопторун жөнөткүлө. Саламатта калгыла, балдар.